Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Помидор көшеттері таппастың жолдарын қалдық. Егер кеш қалмаған болсақ. Так, сейчас пробью. 645 рублей. 645. Картой наличными? Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерде коомдогу болуп жаткан пайдалуу элдик турмушту чагылдырган жаңылык видеолоруңуз болсо, анда биз менен байланышып коомчулукка жеткирсеңиздер болот. Ал үчүн биздин WhatsApp, Telegram номерлерибиз +7 925 245 89 79. Урматтуу мекендештер, мына Москва областында жашап жатабыз. Кыргызстанга учам деп ура болбоңуздар. Өзүңүздөр билгендей, азыр Россия бүт бардык учактарды жакынкы мамлекеттер үчүн дагы токтотуп салган. Анан мындай оюңарды азыр эле калды, 20 күн, 25 күн калды. Ушул убакытта чыдап, ушул бири-бирибизди колдоп, туура мамиле кылып, азыр мына биздин кыргыз жарандарыбыз аэропортторго барып атат, самолет учат дегибу деп. Эч кандай самолет учпайт аэропорттон. Азыр дүйнө жүзү боюнча карантин болду. Азыр кырдаал өтө оор, дүйнө жүзүндө оор кырдаал болуп атат, баарыңыздар билесиздер. Биздин ача-буча мекендештер ушу бир агитация кылып, аэропортко барып, видео тартып, соц тармактарга жөнөтүп атат. Келгиле, учуп кетебиз деп. Андайларга ишенбегиле. Азыр Россия мамлекети мыйзам чыгарып койгон, ошол мыйзамды сыйлайт. Эч жака, эч бир мамлекетте самолет учпайт. Биз элчиликтен мына диаспоралар кабарлайбыз, кандай бир жаңылык болсо. Биринчиден өзүбүздү сыйлайлы, өзүбүздүн улутту сыйлайлы. Аэропортко мына көрүп атасыңар, бир кыргыз улутунан башка көп улуттар жок, элде жок. Туугандар, бири-бирибизди сыйлап, ынтымакташып, ушу оор кырдаалдан чыгып кетелиз. Жаштарды жашап, тартипти бекем сактайлы. Көп жерге чогулушпай, ушул үйдө болуп, өзүбүздүн денсаулыгыбызга бекем карайлы. Коронавирус ситуацияга байланыштуу ар бир коомдун жетекчилерине кайрылсаңыздар, ар түрдүү ситуация боюнча ошол коомдун жетекчилери ар бириңиздерге жооп бергенге аракет кылат, жардам кылганга аракет кылат. Азыркы оор кырдаалда бул илдетти биримдикте ынтымакта чоң жеңет. Ар кандай провокацияларга алдырбак. Акыркы учурларда кырдаал баарыбызга белгилүү. Көчөдө тилекке каршы биздин чогулуп кайрылуу жасаган кыргыз мекендештерибиз катталып атат. Туугандар, биз бөтөн жерде жүргөндө тартипти сактап, ушул Россиянын мыйзамдарына ылайык талаптарга баш ийип үйдө отуруп берсек, фейк видеолорго ишенбесек, Баарыңыздарды мен чакырып кетем. Ошо биримдикте, ынтымакта өзүбүздү, гигиенабызды баардык нерсени сактайлы. Азыркы дүйнөдөгү болуп жаткан абалдан
аман есен ынтымақта шығуның бірден бір жолы ынтымақ дегендік. Өзіңіздер көріп жатқандай бүт мамлекет болған ұлы держава Американың өзі қандай ауалда болып жатады. Андықтан урматтуу кыргыз мекендештер, Россиядағы, Москвадағы сіздерден өзгөчө суранычыбыз мамлекет башчыбызга, мамлекеттик бийлик өкүлдөрүнө эчинеке курулма коюудан алыс болсоңуздар. Себеби бул күндөрү биз бул апатты бирден-бир жеңүүнүн эң оңой жолу мамлекеттик бийлик кызматкерлеринин өкүлдөрүнө колго-кол, бутуна-бут болуп жардам берип, ушул күндөрдөн чыгуунун оңой жолу ушул гана. Андыктан сіздерден сураныч мамлекеттик бийлик өкүлдөрүнө жалпыга терс сөз арткандардын ордуна үйдөн чыкпай, гигиеналык талаптарды сактап жардам берсек, биз ушул ооруну жеңдик деп эсептейбиз. Мынча адам толсо самолет менен алып кетебиз. 200 адам же 250 адам деген жалган маалыматтарга ишенбегиле. Жана ошондой эле 15 миң, 20 миң сомдон Кыргызстанга машина менен алып кетебиз деген жалган маалыматтар таркалып атат. Буларга дагы акыл ишенбейт. Бала баркалысын кенч командасы үйдө Manda ofatlar bo'lib, mana yurtimizda shunday nima yordam bergani uchun rahmat. Hammanglarga ham tanjoniylar sog' bo'lsin. Yurtimizda tinchlik, omonlik bo'lsin. Mana shu hokimlarimiz, prezidentlarimiz odil bo'lsin, yurtimiz tinchlik bo'lsin. Ofatlardan o'zi saqlab, o'zi asrasin, bolalar. Saraylı ko'rdi, rahmat. Olganingga. Uni oldik, bir qop. Kiri foyimda kvartirada turatilik. Cho'ng rahmat. Kelganingizga rahmat. Ne tilesin, tilek maqsadlaringizga yetkile. Biz o'sha qariyalarni siylab esdan chiqarmay turgulayna. Umullah. Bugün cho'nglarga rahmat. Va bizga bu yerda onlarga kelinga so'ng rahmat bergan uchun. Bardinglarga Alloh rozi bo'lsin. İşinler ilgari bo'lsin. Saray oila hukumatining boshchisi Zamirbek. Rahmat. Бүгін Асан Абил коомдук кайрымдуулук фонду кезектеги кайрымдуулук долбоорун улантууда. Кар жааганда Кыргызстанга ошол Дордойдун тегерегинде жашаган муктаж үй бүлөлөргө дагы бүгүн кече жана бүгүн кошулуп 600 үй бүлөгө ушундай продукт таркатуу ишин улантып атабыз. Мына бүгүн бизде сотрудниктер, волонтерлор иштеп жатышат. Күнүн сугуна карабай, мына Чоң Казак деген коомдук бирикменин кызматкерлери, волонтерлору дагы бүгүн бизде абдан жакшы кызмат кылышып атат. Жигиттерге бардыгына эч ким оорубасын. Ошол өзүңүздөргө маалым болгондо ошол Дордойдун тегерегинде өтө муктаж жарандар, пропискасы бары жогу, квартирада жашайбы, кандай экенине карасана баарына тегиз таркатып атабыз. Муктаж жарандардын баарына берип жатабыз. Аллах Таала өзү бардыгыбызды ушундай оорусунодон аман куткарып чыгарсын. Жакшылык иштеде чогуу бололу. Senin arkаңдан сөз кылышат. Демек сен алдыдасың.
Сенин жашооңду талкуулашат. Демек сенин жашооң кызыктуу. Сенин кемчилдигиңди издешет. Демек сени көрө алышпайт. Эч нерсеге ойлонбо тууганым, жашай бер. Сен эң мыктысың. Иштарлар кала берсин ордунда. Адам тандап бой көтөрбө. Асманда эмес жердесин. Башкалардан кыйымын дебе. Аллах азап бербесин. Баары бир пендесин. Топурактан жаралган, топуракка кайтуучу нерсесин. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.